5 убакыт намаз окууга аракетиңиз болбой атабы? Уктап калып атасызбы? Кыйналып атасызбы? Канча аракет кылсаңыз дагы алдан тайып атасызбы? Мен сизге кеңешим, урматтуу мекендешим, ар бир учурда өзүңүздү мажбурлаңыз өзгөчө намазга. Албетте шайтан миң түрлүү болуп келет, аркандагы сырлыктар менен келет. Өзгөчө намаз дегенде жумуш, бардык нерсе ыйык көрүнүп калат намазга караганда. Кийинирээк окуп алам, азыр жашмын, кийин башка деп ар кандай нерселерди, түйшүктөрдү, маселеңизди алдыга алып келип намазды таштаганга аракет кылат. Намазды мажбурлаңыз. Макул алдан тайып атасызбы, окуңуз. Макул күчтөн калдыңызбы, окуңуз. Макул башыңыз оорута, окуңуз. Ар бир учурда окуңуз. Шылтоо издебеңиз. Шылтоолордун эшигин жабыңыз, урматтуу мекендешим. Өзүңүздү мажбурлап ар бир учурда намаз окуганга аракет кылыңыз. Мунун натыйжасы сөзсүз келет. Азыр жалгандан окулуп жаткан намаздар, азыр эл көрсөң окулуп жаткан намаздар, азыр калп эле окулуп жаткан намаздардын жыйынтыгы сөзсүз келет. Билесизби, бардык дүйнөдөгү бардык маселе нерселер сизди таштап кетет, бир эле намазыңыз кылат. Акыретте кабырда эң намаздан суралат. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, намазга аракет кылыңыз. Нөлдөн баштап жатасызбы? Багымдатты баштаңыз. Кийин 5-ти кошуп аласыз, кийин асырды кошуп аласыз. Кийин шамкуктан кийин барып намазды таштай албай каласыз. Намазсыз жашай албай каласыз. Кудум 5 калып кетсе, кудум миллион сом бирөөдө бир жерде калып кеткен кыжаалат сарсаналык пайда болуп калат. Неге? Сизде жүрөгүңүзгө 5 убакыт намаздын ыйыктыгы системасы кирди да. Ошого чейин өзүңүздү мажбурлаңыз, шайтанга алданмаңыз, намаздан, демден бирөөнү калтырбаңыз.